акыркы 3 жылда даярданып жүргөнбүз. Түрк Республикасынын 100 жылдыгы былтыр өтүп кетти, 2023 жыл. Жана президент Эрдоган мырзанын бүгүн 26 февраль тууган күнү 70 жашка чыгып атат. Анан 70 миң мыкты кагып, ушундай бир өзгөчө дүйнөдө жок string card дүйнөсүндөгү эң көп мык кагылган сүрөт десем туура болот. Жалпысынан бул сүрөткө 2022 жылы октябрда баштаганбыз. Ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки жараткан ошо эмгегибиз да биздин. Жалпы жолунан Түрк Республикасындагы түрктөрдү бириктирүү максатында жасалган идея болчу. Идеяда бул проектте 3 сүрөт болот. 3 сүрөттүн бирөөсү 100 жылдыкка арналган Мустафа Кемаль Ататүрктүн сүрөтү. Экинчиси бул 70 жашка чыккан урматтуу президент Реджеп Тайип Эрдоган мырзанын юбилейине арналган. Ал эми үчүнчү сүрөтү бул түрк байрагы болот. Булар жөн эле 3 сүрөт болбостон бул кече, бүгүн, эртең деген чоң философияны түшүндүрөт. Анын аркасында бул ынтымактын, биримдиктин символу болуп эсептелет да.